Бүгүнкү күнгө чейин мен акырын, тымызын, өзүмдүн кичинекей оокатым менен акча таап жүрүп, бүгүн мен парламентке келип туруп, мен тагдырлардын баарын чече баштайм деген бул утопия. Жаңы жүздөр да тияка баргандан кийин бир нерсени билбесе, туура эмес мыйзамдарга деле кол кое беришет. Туура эмес демилгелерди колдоп кетишет. Алар көпчүлүк болуп кетишет. Эң биринчи сен ошол тармакка бараткандан кийин мен эмнени ошол жерде оңдогум келип атат. Бул биринчи эмнени деген бул еще дагы бул биринчи маселе. Экинчи маселе кантип деген маселе. Ошо кантип деген ал механизм могу жеринде четкий жатыш керек да. Биз жаңы жүзбүз. Ошон үчүн келишибиз керек деп. Урматтуу кыргыз элим. Ар бир шайлоо өзүнүн кандай бир өзгөчөлүктөрү менен маанилүү. Бул шайлоо, бул өзгөчө шайлоо болуш керек, анткени себеби бул шайлоонун алдында Кыргызстан көп жоготууга душар болду. Биздин бир туугандарыбыз кетти, жакындарыбыз кетти, тааныган кишилерибиз кетти. Эмне үчүн ошончолук көп кетти? Башка мамлекеттер азыраак жоготуу менен пандемияны өткөрдүк дегенде, анткени себеби бүгүнкү күнгө чейин чечкиндүү ар бир регионду өзүнчө өнүгүп кетсин. Ушул региондордун ортосунда атаандашуу болсун. Региондогу адамдар биз ушундай багытта өнүккүбүз келет. Мен ушундай өрөндө жашагым келет. Менин добушум маанилүү деген маселени биз бүгүнкү күнгө чейин киргизе алган жокпуз. Бардык региондор 80%дан ашыгы дотацияда турат. Но ал деген ошо жердеги эл, ошо жердеги башкаруучулар иштегенди билбегенден эмес. Анткени система ошондой кылып жасалган. Эң чоң иштеген салыктардын баарын центр борборго алып кетишет. Анын 85% ошол жерден ошо тагдыры чечилет. 15% эле Бишкек, Ош, 453 айыл өкмөт менен 31 шаардын баарын кошкондо 15% жалпы мамлекетте болгон акчаны ошо жергиликтүү бийликке беришет. И то ошонун 9% өзлөрү тапкан акчасы, жардамды кошуп трансфертти бергенден эле 15% болот. Ошондо кичинекей акчаны мыны айлыгыңа алып кой, мыны бензиниңе алып кой деп туруп берген акча, андан башка эч нерсе таба албай турган жергиликтүү бийлик кантип өзүнүн элин бакубат жашоого алып кетсин? Дүйнөлүк практикада уже велосипедтердин баары табылган. Алар айтып атышат, 30%дан кем болсо, анда өнүгүү болбойт деп. Система иштеген, чогула турган салыктарды ылдый жака берип коюп, чогулт, ушуну өндүр, өстүр деп койсо, атаандашуу болуп, 2007 жылы биз чыныгы 2 тепкичтүү бюджет аралык мамилелерге өтүп, региондор ушунчалык акчаны көп табып, анча-мынча акимдер келип кетчи дегенде, менин өзүмдүн иштерим бар, бош болгондо келем, сен өзүң ишиң менен алектене бер деп уже күчтөнүп баштаганда, кой болбойт экен, көрсө биз баягы түзүп койгон вертикалыбыз урап калыптыр. Канчалык жергиликтүү бийлик мындай бай болгон сайын көрсө бизди укпай калат турбайбы деп туруп, 2007 жылы Курманбек Салеевичти референдумга түрткөн. Ошондо баягы өнүккөн эки маселенин бир маселесин мындай кесип салышкандагы, ошентип бир канаты менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу уча албай калып туруп, бүгүн аябай оор абалда жүргөн ошондон. Ошондо биз мынакей уже эмки жылы 30га чыккан бала болобуз да, 91-жылы төрөлсөк. 30га чыгып атып, чечкиндүү, системдүү региондор өнүгө турган, региондун ичинде үй бүлөнү өнүгө турган, үй бүлөнүн ичинде адам баласы бүт жактан топ келишип өнүгө турганга биз шарт түзүп берген жокпуз. Бул мекемелерге, мамлекеттик мекемелерге, жеке ишкерлерге да тиешелүү маселе.
окуу жайларда болсо кудум эле жанагы маселе да. Мен сага айлыгыңды берем, мен сага бензиниңди берем, мен сага тамак ашыңды берем, андан ары сен эчтеке жасабай мондай отура беришиң керек деген сабакта. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бир топ маселелер өнүгүү боюнча, башкаруу боюнча акча каражатка такалган. Биз ошондой система куруп беребизби? Ар бир өрөн, ар бир айыл өкмөт, ар бир шаар, ар бир адам үй бүлө бакубат жашоого келип лидер боло алабы деген маселенин баары ушундай эле мындай карап көрө турган болсоң, кичинекей эле сонун мондай чечкиндүү системаны алмаштырып койсо болот. Но эмне үчүн ал алмашпайт? Анткени себеби борборго вертикал болгон, мен айтканда баары моминтип турган. Анан күндө тиги 15 эле пайызы өзүнүкү болсо 85 тияктан чечилсе, суумду оңдоп алайын, кичине жолумду жакшы кылып алайын деп сурамжылап, тилемчилеп жүргөн, айыл өкмөт дагы тилемчилеп жүргөн, мамлекеттик мекеме дагы жадага алса, менин ишканамды көп деле теңшере бербечи деген ишкерлерге кызыктар болуп калган. Ар бир ошондой ишкер, ар бир ошондой үй бүлө, мамлекеттик мекеме, айыл өкмөт, моминтип жүргөн айыл өкмөт. Биз эч качан мен өнүгө алат турбаймбы, мен алдыга кете алат турбаймбы деген маселелерди чече албаса, анда жалпы мамлекет, өлкө, коом, ошонун ичинде адам эч качан өнүкпөйт. Ойлогон оюбуздун баары эле курсагыбыз тоёбу, дагы эртеңки күндү ойлонуп, алыска биз эмне деген мамлекет болобуз? 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин биздин эл жөнүндө дүйнө жүзү эмнеси менен сүйлөйт деген маселелерди көтөрбөй калганына биз бүгүн өзүбүздүн тандообуз менен жоопкер болобуз да. Ошон үчүн ар бир шайлоого мен ишенбейм, мен түңүлгөм деген кишилер ошондой маселелер менен жанагы азыркыдай система болуп атканда баарыбыз мындай салым кошуп келебиз да, бирөөбүз ишенбей, бирөөбүз дагы бир нерсе болбойт эле. Бирок ишенсек дагы, ишенбесек дагы, ыйласак дагы, кыйкырсак дагы, болдучу мен башка мамлекетке көчүп кетем десе дагы, биз өзүбүздүн мамлекетибиздин тагдырына салым кошуп атабыз. Баарыбыз, бирөөбүз кайдыгерлик менен, бирөөбүз активдүүлүк менен, бирөөбүз койчей биздин кулун болсун деген маселебиз менен баарыбыз, анткени баарыбыз ошон үчүн айтып коет экен да жана орустар, каждый народ заслуживает своего правителя деген маселе экен да. Ошон үчүн ушул келаткан шайлоо, мен ойлойм, көптөгөн кыргызстандыктын жүрөгүн ачты, көзүн ачты. Мен ишенгим келет. Анан шайлоого келгенде эле баягы жаңы жүз десе эле көп кишилер жаңы жүз бул жакшы, эч качан бийликте болгон эмес депчи. Жаңы жүздүн аркасында ой барбы? Жаңы жүздүн аркасында мурунураак жасаган иши барбы? Ал эмнеси менен кичине мындай башкарууга жакындаган деген маселелерди урматтуу шайлоочу ар бириңер силер көтөрүшүңөр керек болот. Анткени себеби бүгүнкү күнгө чейин кандай бир коомдук ишти жасап, же бир жакшы бир нерсени ишке ашырып, же бирөөнүн укугу жөнүндө күрөшпөгөн адам парламентке баргандан кийин күрөшө албайт. Анткени себеби чыныгый күрөшү парламенттин ичинде башталат. Чыныгый элдин таламын талашы ошол жерде болот. Бүгүн жылуу желпи отурган киши парламентке киргенде эле мен бир нерсени жарата коем дагы, анан өзүмдүн пикиримди монтип урам деген бул чоң жаңылыштык. Анткени себеби мамлекеттик системада бүт бийлик бутактын үстүнө улуттук коопсуздук кызматын коюп койгон. Кичинекей эле силердин ишиңерде, жүрүм туруңарда бир нерсе туура эмес болуп калса, улуттук коопсуздук кызматы барыңарга компроматты илип туруп, ана момундай крючокко отургузуп коет. Каалаган учурда момундай добушту бересиң деп. Ошон үчүн бүгүнкү күндө көп аткаруу бийликте дагы, мыйзам чыгаруу бийликте да, сот бийлигинде дагы баары хоп майли болуп калган, ошондон болгон. Бир орган баарын тейлейт, ал орган балким биздин ажообузга деле эмес, башка мамлекетке иштеп аткан болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн чыныгый күрөш бул бүгүн да эмес, эртең да эмес, шайлоодон кийин да башталышы мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир адам өзгөрүүгө бүгүнтөн баштап кам көрүп, бүгүнтөн баштап мен кызыгамын,
Бүгүнтөн баштап мен төлөп аткан салыгым каяка кетип атат, кантип кетип атат? Ошо салыктын аркасында кандай бир мамлекеттик органдардын натыйжасы барбы? Мисалы үчүн, мектепте деле мынтип жата берген мектептер деле бар. А силер ата энесиңер. Кандай бир фондторго акча төлөсүңөр? Ошол фондко деле жанагы ата энелерди комитеттин ичине кирбесеңер деле кана бюджетиңерди илгиле. Акчаларды каяка коротуп атасыңар? Собранияга бара албасаңар дагы сайтыңарда болсун. Мен үйдө отуруп эле көргүм келип атат. Эмне иш жасап атканыңарды. Ар бир мугалимдиктин эффективдүүлүгүн кантип өлчөп аласыңар? Быйылкы жылы былтыркы жылга караганда ОРТден көрсөткүчтөрү каяка жылды? Эмне үчүн көрсөткүчтөрүңөр артка кетип баратат? Деген нерселерди эмне үчүн биз кое албайбыз? Биздин балдарыбыз окуйт да. Ошондой маселелерди кое турган болсок, мугалимдер да өзлөрүнүн кандай бир маселелерин айта баштайт. Мисалы үчүн мен өзүмдүн бир тажрыйбамды айтып берейин. Кызым бир жакшы Бишкектин мектебинде окуйт. Анан биз акча чогултабыз бай 350-400 сомдонбу. Анан балдар көп болуп баякка жакшы эле акча чогулат. Анан бир күнү маалымат угуп калдым. Жанагы ата энелик комитетке айлык төлөнөт экен депчи. Чачым тик турду да, кайдагы айлык? Мени алгылачы ата энелик комитетке. Мен мектептин эмесин, маселелерин добуш берип туруп, айлык жок эле чечип берейин десем, мени киргизбейт да. Анан ошол убакыттан баштап айттым, мен жанагы 350 сомдон төлөгөн ал деген милдеттүү түрдө эмес, бул ыктыярдуу мектептин фонду. Бүгүнкү күндөн баштап мен бул фондко акча төлөгөндү токтоттум. Акча төлөгөндү кайра жаңылайм. Силер бюджеттин барын сайтка илгенде, ар бир акча каяка кетип атканын мен үйдө отуруп туруп эле сайтыңардан карап алып талдаганга мүмкүнчүлүк пайда болгондон кийин мен кайра илем деп туруп ойлобогула, что мен ал кезде эле уже тиги укук коргоочу болуп баарына таанымал болчумун деп. Жок, мен жөнөкөй эле мугалим болчумун башка жерде. Но мени ушунчалык биздин акча бирөөгө айлык болуп кетип атса, мен айлык жок эле родительский комитетте мүчө болуп берейин десем, мени албай аткандан кийин, анда родительский комитет менен мугалимдердин ортосунда бир сүйлөшүү бар болуп турбайбы деп туруп, ошондон калп айтпасам бир 4-класстан баштап 8-класска чейин мен бир тыйын акча төлөгөн жокмун. И бир дагы мугалим менин балама басым көрсөткөн жок. Мен айттым, басым көрсөт, кысым көрсөтө эле көргүлө, мен силер мененби деп. Анан уже 8-класска келгенден кийин бюджеттин баарын ачык айкын кылды. Биз собранияга барып алып туруп айттык, келгиле бир эреже чыгарабыз. Ушул чогулган акчанын 80% мугалимдерибиздин, жакшы иштеген мугалимдерибиздин айлыгына кошумча болсун деп чечтик. Анан кантип кошумча кылат? Жөн эле отура бергендер деле, анан аябай иштегендер деле бирдей акча албасын деп эрежелерди иштеп чыктык. Ошолордун баарын иштеп чыккандан кийин мугалимдер кадимкидей рахмат айтпадыбы? Рахмат, анткени себеби буга чейин директор өзү эле жакшы көргөн мугалимдерине кошуп берип, жаман көргөндөрүнө ушинтип коюп берип койчу. Азыр баары ачык айкын болуп, бүт жака илинип, биздин дагы жакшы жасаган иштерибиз болсо көбүрөөк надбавка алып, кичине начарраак болсок артка калып, но бүт эрежелердин баары мындай так жазылып коюп турса, иштебеген киши, менин көрсөткүчтөрүм кичине артта болуп калды, ошон үчүн надбавкам да азыраак болуп калды деп айтылат деп. Жөнөкөй эле мугалим болуп жүрүп, менин укугум тебеленип атат. Мен системага түшкөн акчаны көрбөй атам. Мен билгим келет деген эле маселе менен ошо мектептин ичиндеги маселени оңдогонго түрткөнбүз да.